Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Түз эфирде Саресе программасы, студияда сиздер менен мен Мурат Жолукеев. Эми бүгүн биз мамлекеттик ипотека компаниясы тууралуу сөз козгомокчубуз. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу адис чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер сиздерди тааныштырып өтөйүн. Абжапарова Эльмира Абдыкаровна, мамлекеттик ипотекалык компаниясынын башкармалыгынын жетекчиси. Эльмира Абдыкаровна, студиябызга кош келиптир. Саламатсызбы? Эскерте кетейин, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде айтылып жаткан ушул мамлекеттик ипотекалык компания боюнча кантип турак жай алуу боюнча суроолоруңуздар, ойлоруңуздар болсо, пикирлериңиздер болсо, анда 6701 91 сандарын терип Түз эфирге чыксаңыздар болот. Андан тышкары бизде WhatsApp номер иштеп жатат 0501 6701 91 сандарын терип байланышка чыгып, ошол жерге өзүңүздөрдүн суроолоруңузду таштасаңыздар, мен урматтуу Эльмира Абдыкаровна жеткизүүгө аракет кылмакчымын. Мен биринчи эле сурам, урматтуу Эльмира айым, ушул мамлекеттик, мынакей айтып атабыз, ипотекалык компания деп. Максаты качан ачылган, кандай иштерди алып барат? Мамлекеттик ипотекалык компания 5 жылдан бери иштеп атат. Негизги максаты бул өлкөдөгү турак жай маселесин, турак жай менен муктаж болгон жарандарыбызды камсыз кылуу. Негизинен бул жерде каражат менен камсыз кылуу, узак мөөнөттүү, арзан каражат менен камсыз болуу болуп саналат да. Жалпысынан билесиздер, өкмөттүн турак жай менен камсыз кылуучу турак жай программасы бар. Ушуну алкагында биздин компания иш алып барат. Негизинен 5 жылдын ичинде биздин компания 4700дөн ашык кредиттерди берди. Бул кредиттердин эсебинен бир 16 миңден ашуун жарандарыбыз үйлүү болушту. Буга жалпысынан 5,5 миллиард сомдон ашык каражат сарпталды да. Жакшы, мамлекеттик ушул ипотеканы кимдер ала алышат? Мамлекеттик ипотекалык ушу кредиттерди турак жайга ээ болбогон биздин жарандар ала алышат. Азыр дагы кененирээк ар бир эмеси талап боюнча айта кетем, бирок негизги эки жалпы багыт менен иштеп атабыз. Бул бюджеттик тармакта эмгектенген биздин жарандар. Былтыртан баштап биз жеке башка да жеке тармакта иштеген ушу жеке ишкерлер болобу, жеке чарба менен иш алып барган жарандар болобу, ушуларга дагы көңүл бура баштадык. Жалпысынан эң негизги талап бизде турак жайга ээ болбошу керек. Ошо ипотекага кайрылган киши дагы, анын жубайы дагы, жашы жете элек балдары дагы эч кандай турак жайга ээ болбошу керек. Бул негизги талап. Турак жай менен акыркы 3 жылда эч кандай сделкалар болбошу керек. Бул ипотеканы төлөөгө жетиштүү кирешелер болуш керек. Жалпы үй бүлөнүн кирешеси чогуу каралат. Дагы ошо кредиттик тарыхы жакшы болуш керек. Жакшы. Сөзсүз түрдө бул жерде дагы токтолобуз. Бизде телекөрүүчү байланышта бар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, атабыз, оюңузду, сурооңузду билдирсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Жакшы тема козголду. Мындай суроо, биз 3 ай мурун Угул айтат, кичине сыналгыдан ансарып болуп катуураак сүйлөйсүзбү, мүмкүн болсо? 3 ай мурун биз ушу программага кошулганбыз. Списокко илинип, сиздердин сайтыңыздарга чыкканда аты жөнүбүз, фамилиябыз бардыгы чыккан. Анан тилекке каршы банктар азыркы күндө акча жок деп заявканы кабыл албай атат. Андай учурда эмне кылабыз деген суроо. Рахмат, суроо түшүнүктүү болду окшойт. Тизмеде бар экен, бирок банктар акча берилбей атыптыр да. Жалпысынан айтсам, негизги биздин бүгүнкү күндө көйгөй бул каражаттын жетишсиздиги болуп атат да. Бирок эгерде могул биздин азыркы учурда чалган башка дагы жарандарыбыз эгерде айыл аймакта Бишкек менен Ош шаарларынан сырткары жашаган болсо, аларга бүгүнкү күндө кенен каражат бар. Ушул атайын бүгүнкү күндө аймактарды өнүктүрүү боюнча ипотекалык программа иштеп атат. Германиялык өнүктүрүү банкынын жардамы менен ишке ашып атат. Пайыздык чейин 10%, 15 жылга чейин сом менен ушул Бишкек менен Ош шаарынан жашаган эмгектенген жарандарыбыз ошол жака кайрылып, 3 банк аркылуу берилип атат. 3 банктын аймактык бөлүмдөрүнө кайрылып алышса болот. Булар РСК банкы, KICB банкы, АКБ Кыргызстан банктары. Ушул 3 банк аркылуу кайрылып бул жарандар кредиттерди алса болот. Ал эми бюджеттик чөйрөдө эмгектенген ушу тизмеде көптөн бери турган жарандарыбыз да бар. Булардын жалпы саны 5,5 миң киши. Бүгүнкү күндө кезекте турган 5,5 миң киши. Булардын бир аз гана бөлүгү жана жеке чөйрөдөгүлөр, калган көбү эле бул 95% ашыгы бул биздин бюджеттик чөйрөдө эмгектенгендер. Буларга тилекке каршы каражат жетишсиз болуп атат. Демек, жана телекөрүүчү бюджетте иштейт окшойт да. Балким бюджетте иштейт, ушу толук азыр сурасак болмок экен. Быйылкы жылдын эсебинен бюджетке 500 миллион сом каралган. Биз бул бюджеттик чөйрөдө эмгектенгендер көбүнчө ушул бюджеттин каражатын эсебинен беребиз. Себеби пайыздык ченер аябай төмөн, 6-7-8%.
эгерде ушул багыт менен алам десеңиз, сиз бизге кайрылсаңыз болот. Биздин компанияда балдар сизге мындай кенен маалымат беришет. Качан заявкаңызды берген болсоңуз, бүгүнкү күндө ошо заявканы берген күнүнөн тартап, ошо күнүнө карап, тизмеден эмесине карап, очередине карап, кезегине карап берилип атат бул акчалар. Акча берилип атат. Рахмат. Бирок быйылкы жылдын эсебинен 200 миллион сом келди. Ушул азыр каражаттар бүгүнкү күндө берилип атат. Эгерде даяр болсоңуз кайрылсаңыз болот. Мындай очередиңиз боюнча туура келсе. Рахмат. Да, бизде телекөрүүчү байланышта бар экен. Саламатсызбы, Угатабыз, урматтуу телекөрүүчү? Саламатсызбы. Саламатчылык. Мен суроом мындайда, мен өзүм патентим бар да, то есть жеке ишкермин. Анан үйүм жок, 2013-жылдан бери иштейм жеке ишкерликте. Андан сырткары көптөгөн кредиттерим бар да, мен өзүм ошо бизнесим алган. Ошол учурда мен ала аламбы же ала албайм? Кайсы жакта турасыз? Бишкек шаар. Бишкек шаарында. Рахмат. Сурооңузга жооп берейин. Биринчиден, Бишкек шаарында бүгүнкү күндө ошо жеке чөйрөдө иштегендерге, жеке тармакта иштегендерге тилекке каршы каражатыбыз жок. Себеби бул каражат бүгүнкү күндө ошо жеке чарбада, жеке чөйрөдө иштегендерге айыл жергесине берилип атат. Бишкек менен Ош шаарынан сырткары. Атайын Бишкекке бул каражат бүгүнкү күндө жок тилекке каршы. Болсо биз жакын арада маалымат беребиз. Бул кредиттер Бишкек менен Ош шаарында жашап иштеген ошо биздин жеке тармакта эмгектенген жарандар үчүн бул кредиттерди биз биринчи ипотекалык баалуу кагаздарды чыгарып, алар жайгаштырып, андан келип түшкөн каражат менен берип атканбыз. Бүгүнкү күндө ал каражат түгөндү десек болот. Кийинки эмиссияны даярдап атабыз. Бул эмиссияны биз кийинки кагаздарды чыгарып жайгаштыргандан кийин, каражат келгенде, андан кийин дагы бул кредиттер бериле баштайт. Атайын Бишкек менен Ош шаарындагы ошо жеке тармакта эмгектенген жарандарыбыз үчүн. Бул тууралуу биз маалымат беребиз. Да, телекөрүүчү ошо суроосун айтып өттү. Мен башка жактарда да кредит алганым бар. Демек, кредит тарыхы бар экен да, кандай болот деген мааниде суроо берди да. Менин түшүнүмдө башка жактан да көптөгөн башка кредиттерим бар деп атат. Бул мисалы сиз кредит алып аткан учурда, бизден ипотека алып аткан учурда баардык кредиттериңиз баягы КИП жалпы маалымат базасынан текшерилет. Аларды кандай төлөгөнүңүз, кечиктирип төлөдүңүзбү же убагында төлөп атасызбы, ал эске алынат. Андан сырткары ушу бүгүнкү кирешеси менен бул кредиттердин баарын төлөп, ипотеканы да төлөй алабы, булардын баарын төлөгөндөн кийин үй бүлөсүн мындай багып кете алабы деген маселе да каралат сөзсүз түрдө. Демек, кредит тарыхы сөзсүз түрдө каралып, такталат экен да. Мынакей сиз айтып аттыңыз, сөзүңүздө айтып аттыңыз эле ошо кандай шарттарда кимдер ала алат дегенге, ошо кеңирээк дагы маалымат берип кетсеңиз, себеби биздин телекөрүүчү байланышка чыгып сөзү токтоп калды эле. Бул жерде мен айткандай эң биринчи талап турак жайга ээ болбош керек. Эч кандай акыркы жылда эч кандай кыймылсыз мүлк менен сделкалар болбошу керек. Кирешеси жетиштүү болуш керек, кредиттик тарыхы жакшы болуш керек. Жаш курагы боюнча да чектөөлөр бар. Канча жаштан? 21 жаштан жогору болуш керек. Бирок кредитти төлөп бүткөн учурда максималдуу ушу жашы 65 жаштан ашпашы керек да. Ушундай талабыбыз бар. Бул жана аймакта берилип аткан кредиттер боюнча дагы кененирээк маалымат бере кетейин. Бул кредиттерди 3 продукт катары берилип атат, 3 багытка, 3 максатка. Биринчиси жаңы турак жай сатып алуу, айыл жергесинде же могу кичи шаарларда, Бишкек менен Ош шаарынан сырткары. Экинчиси эски турак жай деп коебуз, эми таптакыр эски эмес, вторичное жилье деп коет орус тилинде, мурун бөрү жашап колдонгон. Ушундай турак жай сатып алып, бирок аны кандайдыр бир реконструкциялоо, мисалы аянтын кеңейтүү, оңдоп түзөө, жылуулоо иштери. Негизинен бул Германиялык банктын каалоосу бул үйлөрдүн баягы энергиялык натыйжалуулугун жогорулатуу болуп саналат. Сөзсүз түрдө жылуулоо иштери эметет. Үчүнчүсү бул жеке жер тилкесине турак жай куруу. Түшүнүктүү. Телекөрүүчү байланышта бар экен. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, Угатабыз сизде. Алло. Угатабыз, саламатсызбы? Саламатсыңар. Мен талаптан чалып аттым эле. Неме балдар жер иштетет, фасоль менен занимается, анан мал менен заниматься этет. Булар кандайча силерге член боло алат? Буларга барбы мүмкүндүк ошол ипотекага турушка? Рахмат сурооңузга. Таластан чалып атышыптыр. Түшүнүктүү суроо. Эжеке, балдарыңыз демек жеке тармакта иш алып барат экен, кайрылса болот. Эгерде эч кандай турак жайга ээ болбосо, мен айтып кеткендей, төлөө мүмкүнчүлүгү жетиштүү болсо, кредиттик тарыхы жакшы болсо, анан жана биздин 3 максатка берилип атат бул кредиттер деп атпаймынбы? Жана Германиялык өнүктүрүү банкынын ошо жардамы менен биринчиси жаңы турак жай сатып алуу. Бул жаңы дегенде акыркы 5 жыл ичинде курулган турак жай болушу керек. Экинчиси эски турак жай сатып алып, аны кандайдыр оңдоп түзөө, жылуулоо деген максаттарга, же болбосо терезелерин алмаштыруу, жылуулук системасын жаңылоо дегендей максаттарга. Үчүнчүсү
жаңы жеке өз жеке жер тилкесинде турак жай куруу же болбосо ушу учурда курулуп аткан үйдү бүтүрүү максаттарына келип алса болот. Сиздин балдарыңыз 3 банктын бир ушул аймактык таластык бөлүмдөрүнө кайрылса болот. Бул KICB, РСК, АКБ Кыргызстан ушул аймакта бар болсо кайрылат. Демек, өзүңүз сөзүңүздө айтып өттүңүз, Бишкек менен Ош шаарында баягы жеке ишкерлерге бүгүнкү күндө каражат жок, бирок таласта демек алууга мүмкүнчүлүгү бар экен. Бирок ал линиянын дагы бир жакшы өзгөчөлүгү 10% менен 15 жылга берилип атат, бирок ал жака жалаң гана жеке тармакта эмес, бюджеттик чөйрөдө иштеген адамдар да катыша алат, алса болот, кааласа. Жакшы. Мынакей пайызды айтып калдыңыз. Кайсы мезгилдерде ушул пайыздар төмөндөйт да, төмөндөчү мүмкүнчүлүктөр барбы ушу? Биз жакынкы арада эле пайыздык чендерди төмөндөттүк. Могу бюджеттик кредиттерди айта кетсем, былтыркы жылдын 1-ноябрынан тарта жаңы берүүчү кредиттердин ставкаларын 1%га төмөндөттүк. Эми бул жаңы кредиттерди 6-7-8% менен ала алышат жарандарыбыз. Каражат бар болсо, бюджеттен бөлүнгөн каражат бар болсо, жетиштүү болсо, очередь боюнча жеткен болсо. Экинчиси, биз быйылкы жылдын 1-майынан тарта мурун берилген кредиттердин пайыздык чендерине 1%га төмөндөттүк. Бул атайын биздин пандемиядан улам байланыштуу жардамыбыз катары кылдык муну. Бул төмөндөтүү жалпысынан 2,5 миңден ашуун үй бүлөгө мындай жардам болду да. Мурун берилип келген кредиттер боюнча. Мындан сырткары могу бүгүнкү күндө баягы 10% менен биздин Германиялык Үнүттүр банктын жардам менен ишке ашып аткан линия алдын ала 14% менен берилет деп макулдашылган болчу. Бирок биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, далилдеп, биздин айыл жергесине бул 14% аябай эле оор келип калат. Себеби бул жерде атайын муктаж үй бүлөлөр каралып атат, турак жайга ээ болбогон, айыл жергесинде болгон үй бүлөлөр каралгандыктан суранып, бул 14%-ын 10%га төмөндөттүк. Бул берки бюджеттик кредиттер боюнча 2 жолу төмөндөттүк ошондо. Былтыркы ноябрь жылынан баштап, былтыркы жылдын ноябрынан, анан быйылкы жылдын 1-майынан тарта төмөндөттүк 2 жолу. Бул 2 төмөндөтүү тең биздин компаниянын эсебинен болду. Негизи эле мынакей ушундай учурларда катталдыбы сиздерде, фактылар барбы? Ушу ипотека кредитке сиздерден насыяга үй алышып, бирок убагында төлөй албай калышып, банктардан үйлөрүнөн айрылып калган учурлар болду же ошондой мезгилдерде кандай сиздер тараптан баягы юридикалык маселе чечүү каралган? Жалпысынан бул пандемиядан улам бизге аябай көп киши кайрылды. Пандемиядан улам айрым биздин жарандарыбыз кредитти төлөөдөн бир аз кыйынчылыктарга душар болушту. Булар ошо кредитти кайсы банктан алган болсо ошол жака кайрылып, арыз менен бүгүнкү күндө жеңилдиктерди алып атышат, алышты. Бүгүнкү күндө 1200дөн ашуун үй бүлөгө ушундай жардам көрсөтүлдү. Бул деген проценттин ставкасы процентти токтобойт, бирок ай сайынкы төлөмдөрү мисалы азайтылат. Же жалаң гана процентти төлөй, же бул мисалы 15 миң төлөп аткан болсо 12 миң, 13 миң же 10 миң кылып мисалы азайтылып, бул азайтуу, бул өзгөртүү мисалы 1 жылга эметип, кандай десем, өзгөрүп же бир 3-4 айга жылдырып берген учурларыбыз болду. Ар бир үй бүлөнүн, ар бир кайрылуучунун жеке арызына жараша, жеке анын бүгүнкү күндө ошо финансылык абалына жараша документтер суралып, бул эмелер каралып жооп берилет да. Рахмат, бизде телегөрчү байланышта бар экен. Угуп койсок, саламатсызбы? Урматтуу телегөрчү, угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз, саламатсызбы? Саламатсыңар. Мен жанагы таластан чыккан. Менин балдарым сурап атат, буга кандай документтер керек, кимге обращаться надо деп. Рахмат. Жакшы суроо эже, мен жооп берейин. Бүгүнкү күндө биздин кредитке заявка берүү процесси аябай жеңилдетилди. Мурунку учурларда бул процесс жок дегенде 3 ай убакыт талап кылчу. Андан сырткары сиз көптөгөн бюджет мекемелерге барып справкаларды топтоп аябай көп убакыттагы талап кылчу. Бүгүнкү күндө болгону паспортун алып, балдарыңыз айыл өкмөт, жергиликтүү айыл өкмөтүнө кайрылышат. Ал жактагы биз кызматкерлерди үйрөттүк. Атайын кызматкер бар, биздин ГИК менен иштеген. Ошол кызматкерге кайрылса, алар жарым сааттын ичинде ошо паспорту менен биздин электрондук портал аркылуу сиздерге заявка берүүгө, биздин системага катталууга, кезекке турууга жардам беришет. Бул биринчиден. Андан кийин ал заявка келип биздин порталда катталат. Биздин сотрудниктер бул портал түндүк системасына уланган. Сиздер мурунку кездегидей көптөгөн мекемелерге барып справка топтобойсуздар. Биздин сотрудниктер, биздин кызматкерлер ушул портал аркылуу сиздердин турак жайга ээ болгонуңузду, болбогонуңузду, жана сделкалар акыркы 3 жылдыкта тарыхын, кредиттик тарыхыңыздарды, стажды бүт текшеришет түндүк системасы аркылуу. Патент менен иштеген болсо патентти алып аткан болобу, ошо
налоговый биздин эми база менен да байланышы бар, ал жактан да көрүшөт. Ошого жараша биздин талаптарга, критерийлерге, жалпы эмелерге туура келсе, макулдук берилет, андан кийин ошо тизмеге кирип калган болот балдарыңыз. Демек, паспортун алып эле ошо жергиликтүү айыл өкмөтүнө кайрылса болот. Мурдагыдай сиз айтып өткөндөй эле баягы ар кандай документацияны толтуруш үчүн ар кайсы эшиктерди тепкилебей, чындыгында жеңил болуптур. Түндүк системасына киргенден кийин бир жерден каралып, андан тышкары эң башкысы мен ошо жана сөзүңүздөн бери байкап атам, санариптештирүүнүн дагы бир жакшы ыкмалары сиздерге кириптир. Тизмени баягы билесиздер, убагында тизме өйдө жылды жылып кетти деп элдер нааразы болчу эле. Бүгүнкү күндө тизмени канчанчы катарда турганын ар бир жаран көрүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Бул жерде башкача айтканда коррупция деген нерсе жоюлуптур да. Ачык айкындуулук ошо орнотуу максатында, бюрократияны азайтуу максатында, жалпы ошо процессти жеңилдетүү максатында биздин компания ошо электрондук порталды ишке киргизди. Бул Германия өнүктүрүү банкынын техникалык жардамы аркылуу ишке ашырылды. Сиз айткандай, жаран өзүн баягы бул системага киргизип регистрация кылат. Айта кетчү нерсе, жана паспорту менен айыл өкмөтүнө барат, ал жерден кагаз түрүндө өз баягы жеке маалыматын обработка кылууга, бизге аны алууга макулдугун берет. Бүгүнкү күндө бул баягы биздин мыйзамга жараша ушундай талап кылынып атат. Кагаз түрүндө келип кол коюп бериши керек болуп атат бир жерге барып. Мындан ары болсо, жакын арада биз дагы муну менен токтоп калбастан дагы иш алып барып атабыз. Мындан ары буюрса, могу биздин порталдын, ошо заявка берүүчү порталдын мобилдик версиясы иштелип чыгат. Экинчиден, биз биздин уюлдук операторлор аркылуу могу баягы согласие на обработку персональных данных деген баягы жеке маалыматын биз алууга, көрүүгө баягы макулдугун дагы телефондон үйдөн эле чыкпай берүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Бул ошо жакынкы айларда ишке ашырылат буюрса, бул тууралуу да кенен маалымат беребиз. Ушул ишке ашып аткан иштериңиз боюнча алда пландар жөнүндө азыр сөз козгозок. Себеби мына быйылкы жыл Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы боюнча аймактарды өнүктүрүү жана ошондой эле санариптештирүү, жаштарды, балдарды колдоо жылы болуп аталды да. Бул тарапта ушу аймактарда турак жай менен камсыз боюнча сиздердин тарабынан ушу мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан кандай иш чаралар жүргүзүлүп атат? Эми эң биринчиден бүгүнкү күндө баягы актуалдуу болгон маселе, бизде каражат бар, атайын аймактарды өнүктүрүүгө багытталган. Жана мен айткан Германия өнүктүрүү банкы менен ошо 10% менен 15 жылга берилип аткан кредиттерибиз бар. Ошо элден сурап кетет элем, ошо 3 банк, KCB банкы, РСК банкы, АКБ Кыргызстан банктарына эгерде биздин талаптарга жооп берсеңиздер, түздөн түз барып кайрылып, бул ушул кредиттерди алууга келдим деп кайрылсаңыздар болот. Анан кандайдыр бир терс жооп алсаңыздар же дагы бар маалымат жетишсиз болсо бизге кайрылсаңыздар болот. Кээ бир жерлерде банктардын кызматкерлери акча жок деп мындай туура эмес маалымат берилгени бизге жетип атат бул маалымат. Биз банктардын жетекчилиги менен иш алып барып атабыз. Кандайдыр балким алардан жеке ошо жергиликтүү кызматкерлерге маалымат жетпей атат, биз ал боюнча да иштеп атабыз. Суранча андай фактылар болсо бизге билдириңиздер, андай болбошу керек. Коррупциялык көрүнүштөр болсо да сөзсүз түрдө биздин компания түздөн түз байланышып бизге маалымат бериңиздер. Ар бир маселе боюнча биз сөзсүз түрдө аягына чыгып мындай эметебиз да, чечебиз. Ушул атайын региондорду өнүктүрүү боюнча ошол мен айткандай ушул линиябыз бүгүнкү күндө иштеп атат. Бул аймактарды өнүктүрүү программасынын жалпы максатынын алкагында. Андан сырткары бул биздин электрондук портал айтпадым, ошо жеңилдеп эметкенди, бул цифровизация максаттарынын алкагында да ишке ашып атат. Негизги максаты бул ушул ачык айкындуулук, бюрократияны азайтуу, процессти жеңилдетүү, процессти арзандатуу максаттарында ишке ашырылды. Анан үчүнчүсү, сиз баягы балдарды колдоо деп атасыз. Бул жөнүндө деле айтып кетсем болот. Негизинен биздин компанияда ипотеканы алууда приоритет кимдерге берилет? Көп балалуу үй бүлөлөргө, балдарын баягы мать-одиночкалар, ушул адамдарга, кандайдыр бир баягы инвалид баланы чоңойтуп аткан үй бүлөлөргө, андан сырткары ошо айыл аймактарда иштеп аткан жаш үй бүлөлөргө дагы колдоо көрсөтүлөт. Буларды биз приоритет катары карайбыз да. Арыздарды берүү жана кабыл алуудагы кандайдыр бир жаңылануулар болуп атабы сиздерде? Арыздарды берүүдөгү ушул жеңилдигибиз, эң чоң жеңилдик ушул бир четинен. Дагы бир чоң жаңылыгыбыз, буга чейин бул арыздарды кароодо
тизмеге киргенден кийин 1 жылдык убакыт берилген. Бул 1 жылдын ичинде ошол адам үй турак жай таап, анан жана өздүк салымын таап, документ камсыз кылып, даярдап, анан документтерин банкка кайрылып, ошол 1 жылдын убакыттын ичинде кредит алып калыш керек болчу да. Бирок бул талап, кандай десем, биздин ошо клиенттердин аябай жашоосун татаалдаштырып, себеби 1 жылда көп адамдар жетишпей калып, кайрадан заявкаларды бергенге мындай муктаж болушкан да. Бүгүнкү күндө бул негизинен кредитке заявка берүү процесси негизинен жеңилдетилди. Жарым сааттын ичинде бүгүн берсеңиздер болот. Экинчиден ушул тизменин убактысы боюнча чектөөлөр да толугу менен алынып салды да. Рахмат. Азыр бизге WhatsApp номерибизге келип жаткан билдирүүлөргө токтолуп кетсек, эскертип кетейин, урматтуу уюлчулар. Уюлдук телефонго WhatsAppка сураныч, сиздер телефон чалбаңыздар, бир гана аяка билдирүүлөрдү таштасаңыздар, мен мынакей ушинтип азыр окугандай урматтуу биздин Элмира айымга жеткизип турмакчымын. Саламатсызбы? 0871 менен бүткөн абоненткен. Саламатсыңарбы? Мен улуу балам менен жашайм, 5 баласы бар. Кичүү балам Москвада ипотека алсак болобу? Менин жашым 60-та. Москвадан балам төлөп турса болобу дейт. Жакшы суроо бердиңиз. Көптөгөн жарандардын ушундай ошол суроолору бар болуш керек. Сиздин атыңызга бул ипотеканы бере албайбыз, себеби жашыңыз 60 жашта экен. Мыйзам боюнча ипотекалык кредиттердин убактысы 5 жылдан кем эмес болуш керек. Бул жерде ошол возраст боюнча тилекке каршы бул талапка туура келбей калат экенсиз. Бирок бир улуу бала менен кошо жашайм деп атасыз. Эгерде ошол улуу балаңыз биздин талаптарга туура келсе, сөзсүз түрдө кошулса болот. Биздин программага кирип ошол кредиттерден алса болот. Башка дагы жана мен атап кеткен биздин талаптарга туура келсе. Ал эми Россияда турган уулуңуз төлөй алабы деген суроого бул жерде банктар карайт. Банкка сиз кайрыласыз, себеби бул кредитный рискте, бул кредиттер төлөнбөй кайтарылбай калса, банктар бизге толугу менен кайтарып бериш керек. Демек бул рискти өздөрүнө алышат да. Эгерде сиздин ошо Россиядагы уулуңуз дагы мындай өз жумушу боюнча, доходтору боюнча тастыктаган документтер жиберсе, банк аны мындай кароого макул болсо кошо төлөй алат, жардам берет албетте. Бирок дагы да айта кетчү нерсе, биз атайын бүгүнкү күндө биздин компания атайын бизде сыртта эмгектенген жарандар үчүн дагы жаңы бир программаны иштеп чыгып атабыз. Буюрса өкмөт колдоп берсе, бул да чоң жаңылык болот, чоң жардам болот. Рахмат. Бизде да телекөрүүчү байланыш бар экен, окуп койсок. Саламатсыз, урматтуу телекөрүүчү, атабыз. Сурооңузду, оюңузду билдире бериңиз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Ушу эжеге суроо берейин дедим эле да. Ушу ипотека канча жылга алса болот, анан кийин баштапкы төлөм канча болот билейин дедик эле. Негизги баштапкы төлөм. Рахмат. Сурооңузга. Бүгүнкү күндө биздин ипотекалык кредиттер 15 жылга чейинки мөөнөткө берилип атат. Минималдуу 5 жылга, 15 жылга чейин. Баштапкы төлөм боюнча могул атайын бүгүнкү күндө аймактарды өнүктүрүү Германиялык банктын жардамы менен берип аткан кредиттерди ал жерде сөз түрдө 20%-ын сатып алчу же курчу үйдүн 20%-дык эмесин өзүңүз суммасын 20%-ын өзүңүз кошушуңуз керек болот. Ал эми бюджеттик чөйрөдө эмгектенген биздин жарандар үчүн бир аз талаптар башкача. Мисалы сатып алчу үйдүн 30%-ын өзү кошчу болсо, анда 6% менен алынат бул кредиттер. 20%-ын кошсо анда 7% менен алынат, 10%-ын кошсо анда 8% менен алынат. Бүгүнкү күндө шарттар ушундай. WhatsAppка келген биздин телекөрүүчүлөрдүн суроолору өтө эле көп экен, жооп берип койсоңуз. Саламатсыздарбы? Суроо: 1 ай мурун заявка бергенбиз, очередь келгенин кандай биле алабыз? Электрондук тизмеде август айынын тизмесинде 40 деп турабыз дейт. Бул жерде сиздер жакын арада демек заявка бердиңиздер. Биз бүгүнкү күндө бүт мындай кагаз жүзүндө келген заявкалардын баарын уже ишке алып, аны бүт обработка кылып порталга киргизгенге азыр бүгүнкү күндө аракеттенип атабыз. Кагаз түрүндө уже биз заявкаларды кабыл албай атабыз. Демек сиз тизмеге кирген болушуңуз керек. Эгерде талаптарга жооп берген болсоңуз, бүгүнкү күндө азырынча биздин компанияга чалып маалымат алсаңыз болот. Негизинен бул жаңы эгерде портал аркылуу берген болсоңуз заявканы, сиз өзүңүз түздөн-түз анда сиздерге мындай жеке кабинет ачылат бул порталда. Ошол жеке кабинетиңизге кирип маалымат алсаңыз болот. Ал эми мурунку спискаларда болсоңуз, анда биз жанагы массалык түрдө, автоматтык түрдө мындай миграция кылып жасап атабыз. Анын баарын кандай десем, ошо 5,5 миң заявканы мындай жалпысынан маалымат киргизип атат. Ар бирөөсүнө биз жеке кабинет ача албайбыз. Бул клиенттер келип өздөрү катталып жеке кабинет ачса болот, жоксун биздин кызматкерлерден маалымат алсаңыздар. Саламатсызбы? Бизде бир суроо бар. Жолдошумдун намында Кочкор районунда жер катталган, бирок өзүбүз шаарда жашап, шаарда иштейбиз. Мамлекеттик жумушта кантип жана кандай шарттар менен жер алсак болот дейт.
Жер алсак болот. Жер алышат экен да, үй демес, жер деп жазыптыр да. Жер алууга биз ипотекалык кредит бербейбиз тилекке каршы, себеби атайын турак жайга, бул жилая недвижимость дейт, атайын жашоо үчүн турак жайга кредиттер берилет. Сиздердин Жалал Абадтагы ошо кайсы жерде болсун турак жериңиз, жер тилкеңиз Кочкор районунда экен. Кочкор районунда жер тилкеңиздер болсо, эгер ал жер тилкеде эч кандай турак жай болбосо, биздин башка шарттарга туура келсеңиздер кайрылсаңыздар болот, бирок жер алуу үчүн эмес, үй, турак жай алуу үчүн кайрылсаңыздар болот. Бизде телегөрүүчү байланышта бар экен, дагы бир жолу кабыл алып койсок. Рахмат жооңузга. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү, ата союңуз, сурооңузду билдирсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен ушу суроом мындай эле да, мен өзүм мамлекеттик жумушта иштейм да. Анан айлыгым 15 миң. Анан ошол очередке турсам канча убакыт алам, анан кандай документтер керек келет я? Бишкекте турасызбы? Жок, мен немеде Сокулукта турам. Сокулукта. Иштеген жериңиз кайсы жакта? Иштегеним шаарда. Бишкекте экен да. Рахмат сурооңузга. Жооп бергениңиз эле дагы бир жолу кайталап коелук, эми кыскача телегөрүүчү атайын суранып аткандан кийин. Ооба. Сиз бүгүнкү күндө ошо тизмеге айлыгыңыз 15 миң дедиңиз, бирок биздин ипотекалык кредиттерди берүүдө жалпы үй бүлөнүн кирешеси каралат. Сиз биздин үй бүлөңүз менен кошо ошо биздин талаптарга туура келсеңиздер, эгерде турак жайга ээ болбосоңуздар, кредиттик тарыхыңыз жакшы болсо, башка талаптарга жооп берсеңиздер, бизге ошо электрондук портал аркылуу ошо Сокулук айлык өкмөтүнө кайрыласыз паспортуңуз менен, ал жерде ал жактагы кызматкер сизге заявка берүүгө, системага, порталга кирүүгө жардам берет. Кагаз жүзүндө жеке маалыматыңызды обработка кылууга бизге уруксат бересиз, андан ары иш жылат. Бирок бүгүнкү күндө ошол получается сиз Бишкек бюджеттик чөйрөдөн алчу болсоңуз күтүп каласыз. Себеби бул жаңы заявка, сизге чейин бизде 5,5 миң киши тизмеде турат. Каражат болушуна чейин күтүшүңүздөр керек. Ал эми биздин жанагы аймактарды өнүктүрүү боюнча бул кредиттерден алам десеңиз, бул жерде да бир аз туура келбей калат экен. Себеби Бишкекте иштей турбайсызбы? Бул жерде эгерде Сокулукта иштечү болсоңуз, Сокулукта жашап, сатып алчу үйүңүздө Сокулукта болсо, анда ошол дене менен. Балким келинчеги Сокулукта жашап, Сокулукта иштесе, келинчеги алууга мүмкүнчүлүгү бар да. Талаптарга туура келсе, сөзсүз түрдө алууга. Биз азыр кыскача жооп берсеңиз, өтө эле суроолор көп келип атат. Азыр мен окуп коеюн. Жооп берген суроолорду бирок кайрадан жооп бербей элек. Саламатсызбы, биринчи төлөмү барбы? Кандай кылып алсак болот? Менин оюмча бул суроого сиз жооп бергенсиз буга чейин. Дагы суроолорго окуй берейин. Мен саламатсызбы? Мен врачмын, туура так маалымат берип койгулачы суранам. Доходная справка жетпей деп жатышат. Биздин айлык абдан аз. Кандай кылсак болот дейт, актуалдуу суроо экен. Эжеке, сиздер, мен айтып кеткенде, биздин компаниянын эң чоң жеңилдиктеринен бири бул жаланган ошо кредитке кайрылган кишинин эмес, анын үй бүлө мүчөлөрүн, чогуу жашаган бардык үй бүлө мүчөлөрүнүн кирешеси чогуу каралат. Андан сырткары сиздердин жеке кандайдыр бир чарбаңыздар болсо, же болбосо башка кошумча киреше булактары кошо каралат. Бирок болгону буларды тастыктап, керектүү документтерди банкка көрсөтүшүңүздөр керек. Рахмат. Да, бизде телегөрүүчү байланышта бар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү, атабыз сизди. Саламатчылык. Мен суроо берейин дедим, өзүм да Бишкекте турам. Катуураак сүйлөп коесузбу? Угулуп атабы? Айта бериңиз эми. Ушу үй боюнча суроо берейин дедим эле. Канча очередке туруш керек, канча суммага чейин ала алабыз? Анан канча жылга чейин? Канча? Сиз кайсы жерден чалып атасыз? Каякта иштейсиз, каякта турасыз? Бишкекте турам өзүм. Рахмат. Жооп бердиңиз эле, ошол эле суроо экен. Кыскача жооп берип коюңуз дагы. Азыр мен WhatsApp'тагы. Эгерде сиз Бишкек шаарында турган болсоңуз, анда демек ошо райондук мэрия өкүлдөрүнө кайрыласыз. Ал жерде сөзсүз түрдө ГИК менен иштеген бир кызматкерлер бар. Паспортуңуз менен кайрыласыз. Ал жерден жеке маалыматыңызды биз кароого ошо уруксат бересиз, кол коюп бересиз бир кагазга. Ошол жерде кызматкер сизге электрондук портал аркылуу заявка берүүгө жардам берет. Ошентип бизге кезекке туруп тизмеге катталасыз. Андан ары каражат болор менен, эгерде бюджеттик чөйрөдө иштесеңиз, ошо каражатты күтөбүз. Кайсы тармакта иштегениңизди бул жерден укпай калдым. Бүгүнкү күндө ошо Бишкек шаарына каражат тилекке каршы чектелүү. Аймактарды өнүктүрүүгө каражатыбыз кенен. Ошол 3 банк, KCB банкы, РСК банкы, АКБ Кыргызстан банктарынын бөлүмдөрүнө кайрылыңыздар. Саламатсыздарбы? Биз КСВ банкка барсак, үй банктан 60 километр аралыкта болуш керек деп дейт жолдошум. Патент менен иштеп түшүндүрүп коесуздарбы дейт. Кыскача мүмкүн болсо өтө көп суроолор, жооп берүүгө аракет кылып жетишип калалык. Айта бериңиз. Ушундай чектөө бар. Жашаган жеринен 60 километрлик радиустан турак жай иштеп, ишин алып барган, жашаган ушул районунан, жашаган жеринен 60 километрлик радиустан үй сатып алсаңыздар болот. Туура эле талап.
KCB банкы сіздерге толық маалымат береді. Егерде ал жоопко мындай канааттандырбасаңыз, анда бизге кайрылсаңыздар болот. Саламатсызбы, мен Карабалтада жашаймын. Менин инвалид балам бар, эч жерде иштебейм. Турак жайым аябай эски. Сиздерден кантип кредит алсак болот дейт. Кыскача жооп берип коюңуз. Турак жайым эски дедиңиз, турак жайга кандай болбосун, турак жайга ээ болсоңуз бизден кредит ала албайсыз. Себеби бүгүнкү күндө өлкөдө турак жайга такыр ээ болбогон үй бүлөлөр аябай көп. Биз эң биринчи учурда ошолорго жардам берип атабыз. Саламатсызсыңарбы? Мамлекеттик жумушта иштейм. Кайсы банкка кимге кайрылсам болот? Бишкек шаарынан дейт. Бул жөнүндө айтылды. Сиз банктардын аттарын айттыңыздар. Көрсөтүү, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерден азыр жооп берилбей калган суроолор болсо, мен маалыматтардын бардыгын атайын биздин ушу Илмира Абдыкадыровнага жөнөтөм. Сиздер көзөмөлгө алып коесуздар, жооп берүүгө аракет кылышат. Андан тышкары бүгүнкү эфир биздики 19:20 кайталоо болот. Ошол жерден кенен маалымат алууга дагы бир жолу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Кыскача блиц суроосу кандай кылып жооп бергенге аракет кылалык. Саламатсыздарбы, сиздер кайсы компаниясыздар дейт. Биз темада жазылып турат, мамлекеттик ипотекалык компания деп телевизордун астында, сыналгын астында көрүнүп турат. Саламатсызбы, частный жумушта иштегендер ипотека үй ала алабы? Ала алышат. Ала алышат. Бүгүнкү күндө ошол аймакта Бишкек менен Ош шаарынан сырткары каражатыбыз бар частный тармакта иштегендерге. Бишкек менен Ош шаарына буюрса жакын арада болсо биз кабар беребиз. Кайталанган суроолорду окуп эле коеюн. Саламатсызбы, бизде бир суроо бар. Жолдошумдун жанагы эле суроону кайталап кайра жөнөтүштүр азыр. Биз жаңы кошулдук эле сураныш жооп берип коесуздарбы? Саламатсызбы, биринчи төлөмү барбы? Кандай кылып алсак болот? Биринчи төлөм сөзсүз түрдө бар. Бюджеттик каражаттан ала турган болсоңуз 10-20-30%га чейин ошол өздүк салымыңыз талап кылынат. Анан ал эми жанагы биздин айыл аймактарда берилип аткан ипотекалык программаны алкагында алсаңыз, анда 20% өздүк салымыңыз талап кылынат. Бул жерде мен дагы кошумчалап кетейин. Сөзсүз түрдө сураныч аябай суроолор көп экен. Биздин сайтка да кирип ал жактан да маалымат алсаңыздар болот. geek.kg биздин сайтыбыз. Бул жакта да көп маалыматтар бар. Рахмат. Саламатсыздарбы? Ипотека боюнча сурайын дедим эле. Биз көп балалуубуз, 7 балалуубуз, улуу кызыбыз, турмушта улуу балабыз Россияда окуйт жана иштеп жатат. Өзүбүздүн кредитибиз бар. Балама эмки жылы ипотека квартира алсак дедик эле, окуусун 2 жылдан кийин бүтөт. Жолдошум экспресс маршрут айдайт. Мен декреттемин, бухгалтер болуп иштечүмүн. Очередке турсак болобу, канча убакытта очеред жетет? Жаңы үйдөн 2 комнаталык квартира алгыбыз келет дейт. Бираз маалымат жетишсиз, мен сизге жооп бергенге. Бирок эгерде балаңыз мисалы окууну бүтүп, жок дегенде 1 жыл иштеш керек. Бизде стаж боюнча да талап бар. Жалпы стажы 3 жылдан кем эмес болуш керек. Бул жерде Ж деген или деген маселеси маанилүү. Акыркы учурда иштеп аткан жеринде жок дегенде 1 жылдык стажы болуш керек. Саламатсызбы, мен жеке менчик ишканасында иштейм. Мүмкүнчүлүк барбы ипотекага үй алуу? Бар, буга жооп бергенбиз. Жеке менчик бүгүнкү күндө сиздер айтып атасыздар, мынакей аймактарды өнүктүрүү жылына карата. Эгер сиз аймакта жашасаңыз, сөзсүз түрдө сизде жеке менчик ишкана иштесеңиз дагы ипотека үй алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар экен. Бул жерде бизге адистер айтып өттү. Саламатсызыңарбы? Мен Бишкекте турам. Мен азыр арендага помещение алып иштеп жатам. Өзүм помещение сатып алып иштегим келет. Аренданы акысын жыл көтөрүп жатат. Эмне кылса болот? Бизнес помещенияга кредиттер берилбейт. Болгону турак жай сатып алууга гана берилет. Саламатсызбы? Менин жолдошум жеке менчикте иштейт. Экинчи группадагы инвалид, 2 балабыз бар. Токмок шаарында жашайбыз. 10 жылдан бери батирде жашап жатабыз. 10 жылга кредит алсак айына канча төлөп турушубуз керек? Өзүм эч жерде иштебейм. Сиздердин пайызын канча болот дейт? Пайыздык чейин 10%, 15 жылга чейин алсаңыздар болот. Ошо сатып алчу үйдүн 20%-ын өзүңүздөр кошуңуздар керек бул баасынан. Мен атап кеткен 3 банкка кайрылсаңыздар болот. РСК банкы, KCB банкы, АКБ Кыргызстан банкы Токмоктогу бөлүмүнөн кайрылсаңыздар болот. Токмок шаарында, демек бүгүнкү күндө аймактарды өнүктүрүү боюнча чындыгында каражат бар экен да. Саламатсызбы? Бишкек шаарында фельдшер болуп иштейм. Карабалта шаарынан алсам деген үйдү мүмкүнбү? Анан дагы бир суроо, 2 жашы жетелик балабыз бар. Келинчегим экөөбүз тең медицина тармагында иштейбиз. Доход канча болуш керек дейт? Бул жерде доход мындай да, сиздин кредитти канча көлөмдө аласыз, кандай үй сатып алган атасыз, ушуга да каралат да сөзсүз түрдө. Себеби ушу кредиттин суммасына жараша ай сайынкы төлөм каралат. Андан кийин ушу сиздин жалпы үй бүлөнүн кирешеси, жалпы доходу каралат. Бул кредитти төлөгөндөн кийин жетиштүү каражат калабы, үй бүлө мындай кыйналбай жашаганга да деп бул маселе да кошо каралат. Ал эми толук маалымат алуу үчүн ушу аймакта турат бекен? Бишкек шаарында турат экенде, бирок Карабалтадан алсакпы деп атыптыр да.
60 километрлік радиуска туура келсе Кара-Балтай туура келип калабы? Туура эле келет, 60 Балки ошо радиуска каралат. Андан кийин негизи Бишкек шаарына бүгүнкү күндө каражат аябай чектелүү. Заявка берилек болсоңуз, бизге жана электрондук портал аркылуу заявка бериңиздер. Бишкек шаарында турсаңыз, биз пропискага эмес, ошо жашаган, иштеген жерине карайбыз. Райондун ошо райондук мэрияга кайрылып, ал жактан биринчи паспортуңуз менен барып тизмеге киришиңиз керек да, сөзсүз түрдө биринчиден. Ушул чындыгында урматтуу телекөрүүчүлөр, суроолордун баардыгы кайталанып келип атат. Көрсөтүүнүн башынан баштап эле бул жөнүндө айтылган. Окуп коеюн, бирок дагы бир жолу эскертейин, 19-20 мүмкүнчүлүгүңүздөр бар ушул суроолордун баардыгына кайрадан жооп алганга. Саламатсыздар, ипотека пайызы канча жана канча жылга чейин алса болот? Семьябыз 4 кишиден турат. 4-төбүз тең госчумушта иштейбиз. Средний айына 60 000 болот. Жана мен мал чарба менен түшөт Бишкектен алсак болобу дейт. Мал чарбалык менен аракетте иштешет окшойт, ошол себептен берип атсак керек. Тизмеге кирелик болсоңуз сөзсүз түрдө биринчи заявка берип тизмеге киришиңиз керек. Бюджеттик тармакта иштесеңиз бир аз күтүп каласыз, каражат бир аз чектелүү. 5,5 миң киши бүгүнкү күндө тизмеде турат, бирок катталып коюңуз, себеби биз донорлор менен да бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Бюджеттик каражат бизге жетишсиз болгондуктан, ал жакта донорлордун акчасы келип калса, мындай тезирээк алууга мүмкүнчүлүк аласыздар. Саламатсызбы, мен мамлекеттик жумушта иштейм, очередке туруп $30 000 үй алсам болобу? $5 000 биринчи төлөп берсем, канча пайыз менен канча жылга ала алам? Айлыгым 20 000 дейт. $30 000 үй алсаңыз, 5 000-ин өзүңүз коштоңуз, анда демек 10% деген кирип калат, анда 8% менен алып каласыз. Ал үчүн тизмеге биринчи кирип катталып кезекке туруп коюшуңуз керек. Ушул жерде мынакей мен бере турган суроону телекөрүүчү жөнөтүп туруп ушуга жооп берип койсоңуз, үйдү алганда кызыл китеби дагы берилеби же төлөп бүткөндөн кийин береби дейт. Алган үйдүн сөзсүз түрдө бул банкта калат да. Сатып алган үй, мисалы мындай болот, сиздер өздүк салым эмнеге талап кылынат? Себеби ошол сиздер сатып алган үй кайрадан залог алынат. Бул сатып алган үйдү сиздер биринчи бул кредиттик каражатка өзүңүздөр кошкон каражат менен кошо бул баары баягы сатчу кишинин счетуна берилет дагы. Бул үй сиздердин атыңыздарга, намыңыздарга оформление болуп, андан кийин залогко коюлат. Залогко коюлганда документтердин оригиналы банк алып коет. Алып өзүндө карап турат, кредитти толук төлөп бүткөндөн кийин кайрадан сиздерге берилет. Саламатсызбы, сураныч окуп коюңуздарчы дейт. Менин күйөөмүн айлыгы 10 000 өзүм, бир жерде 5 000, бир жерде 5 000 алып иштейм. Ошондо бизге кредит алсак болобу? Менин 4 балам бар дейт. Ошондо баш аяк булакта 20 000 экен да. Маанилүү маселе, бул кредитти алганда кредиттин көлөмү, канча суммада кредит аласыздар, кандай мөөнөткө аласыздар, ошого жараша ай сайынкы төлөм эсептелип чыгат. Андан кийин ошо сиздердин киреше булактарыңыз каралат. Кредитти төлөгөндөн кийин сиздердин үй бүлө кыйналбай жашоого да мүмкүнчүлүгү болушу керек. Бизде акырындап көрсөтүүбүз дагы соңуна келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр менде 125 туура сиздерден келген суроолор турат. Бул суроолордун баардыгы кайталанып атат. Эскерте кетейин. Бүгүн 19:20 кайрадан ушу көрсөтүүнүн кайталоосун көрсөңүздөр, суроолорго толугу менен жооп алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар да. Менде акыркы суроо мынакей, сиз айтып атасыз, бизге байланышка чыгса болот, биз менен биз маалыматтарга толук жооп бергенге аракет кылмакчыбыз деп. Байланыш телефондоруңуздар, даректериңиздер, же болбосо дагы бир жолу ушу интернет сайтыңыздын номерлерин айтып анан сизде толук мүмкүнчүлүк бар, көрүп аткан жалпы телекөрүүчүлөргө өзүңүздүн каалоо тилиңизди айтып өтсөңүз болот. Урматтуу жарандар, биздин компания бүгүнкү күндө ушу сиздердин талабыңыздарды аткарууга аракет кылып атат. Тилекке каршы каражатыбыз бир аз жетишсиз, атайын бюджеттик чөйрөгө, бирок региондордо өнүктүрүүгө атайын программабыз иштеп атат. Ал жакта каражат кенен, ушу турак жайга ээ болбогон Бишкек менен Ош шаарынан жашаган, эмгектенген жарандарыбыз ушул линияга, ушул ипотека программадан алсаңыздар болот. 10% менен 15 жылга чейин берилет. Сатып алчу же курулчу үйдүн 20%-ын өзүңүздөрдөн кошосуздар. Ал үчүн KCB, РСК, АКБ Кыргызстан ушу 3 банкка аймактык бөлүмдөрүнө кайрылсаңыздар болот. Ал жактан сиздерге толук консультация беришет. Ал жактан сиздерди ушул биздин порталга каттоого да жардам беришет. Кезекке турууга дагы анан бүт документтериңиздерди карап, тез кредит берүүгө жардам беришет. Кандайдыр бир суроолор жаралса, бизге чалсаңыздар болот. Биздин байланыш телефондор 0312 988 901, 0312 610 661, жана уюлдук телефондор 0770 712 100, 0701 85 85 96, 0550 12 11 65, 0701 85 85 78, 0770 94 10 80,
0701 85 85 99. Ушул номерлер аркылуу маалымат алсаңыздар болот. Андан сырткары биринчиден сурандарыбыз, бизде бүгүнкү күндө ушундай биз негизи могул Германиялык Өнүктүр банктан берилген кредиттер боюнча толук маалымат берүү үчүн көптөгөн жерде интервью берип атабыз, маалымат берип атабыз. Аябай чалуулар көп, күнүнө 300-400 жоктон чалуулар болот. Кээде балдар убагында жооп бере албай калат, кээде бош эмес болуп калат линия. Андыктан биринчиден суранарым биздин geek.kg сайтына кирип, ал жактан көптөгөн суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Рахмат, Эльмира Абдыкаровна, ушу студиябызга келип, алтында вактыңызды бөлүп, ушу телекөрүүчүлөрдүн жана менин суроома кенен маалымат бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз мамлекеттик ипотекалык компания тууралуу сөз козгодук. Бүгүн бизде конокто Абжапарова Эльмира Абдыкаровна, мамлекеттик ипотекалык компаниясынын башкарманын жетекчиси болду. Алтында вактыңыздарды бөлүп, акыркы ушу 45 минутта биз менен болгонуңуздарга терең ыраазычылыкты билдиремин. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.